Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төпкелген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Баш мыйзамдын талабын жана элдин тилегин эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо менен бирге биринчи элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкты жарыялап, тарых алдындагы өз озуйпамды аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Тарыхка сар эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекти аныктаган учурлары көп кездешет. Маселен, биздин доорго чейинки 10-кылымда эле Кытай булактарында эскерилген кыргыздар, биздин доорго чейинки 3-кылымда хуннулар менен таймашкан мамлекетибиз, Барсбек Каган жана анын жолун жолдоочулар башында турган 840-жылдан тарта улуу кыргыз дөөлөтү атагына ээ болгон каганатыбыздан тартып, берегидеги Тагай би Мухаммед Кыргыздан Ормонхан Ниязбек уулунун тушундагы мамлекеттик түзүлүштөргө чейинки тажрыйбабыз биз сөз кылып жаткан элдик курултайдын айкын күбөсү.